Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде эң эле жөнөкөй, аябагандай даамдуу эт менен жасалган үйдөгү пицца. Алгач камырын жасап алсак, ал үчүн бизге 700 грамм эленген ун, 1,5 чай кашык туз, 2 чай кашык кумшекер жана ошондой эле 1,5 чай кашык ачыткыны кошуп, баардык кургак казыктарды жакшылап аралаштырып алабыз. Эми 400 мл жылуу сууну куюп, жумшак кылып камырыбызды жууруп баштайбыз. Ундун баарын аралаштырып алгандан кийин, эми оливка майы болсо жакшы, же болбосо кадимки эле өсүмдүк майынан деле 2-3 кашык куюп, камырыбызды 10 мүнөттөй жакшылап жууруп, илеп алабыз. Камыр майдын баарын өзүнө сиңирип, бир өңчөй жумшак, колго жагымдуу камыр болгончо. Мындай камырды алдын ала керек учурда бир күн мурун жасап койсок, муздаткычта тура берет. Салфан баштыкка салып, керек убакта алып колдоно беребиз. Жана көтөрүлгөндөн кийин бизге керектүү өлчөмдө бөлүп алып, тоңдургучка тоңутуп койсок дагы боло берет. Ал эми дароо колдоном десеңиз, анда 1-1,5 саатка көтөрүлгөнчө коюп коебуз. Толтурмасына бүгүн уйдун этин кошобуз. Ал үчүн 400 граммдай этти майдалап алышыбыз керек. Мен блендердин жардамы менен майдалайм. Сиз өзүңүзгө ыңгайлуу эт өткөргүчтөн же болбосо даяр кыйма эттен сатып алсаңыз да болот. Эң негизгиси этибизди майдалап алабыз да, табаны ысытып, 70 мл өсүмдүк майын куюп, ысытып, этибизди салып кууруп баштайбыз. 8-10 мүнөттөй эттин суусу бууланып, кызарып чыкканча кууруп алабыз. Бир пиязды майда туурап кошобуз. Татымалдардан жарым чай кашыктай туз, бир аз кара мурч, кызыл таттуу калемпирден кошуп, жакшылап аралаштырып, бир 2 мүнөттөй кууруп алабыз. Ошо менен биздин этибиз даяр болот. Бир аз муздаганча коюп коебуз. Камырды болсо мен бир күн мурун жасагам. Муздаткычта турган камыр мына ушинтип көтөрүлдү. Эми өзүбүзгө керектүү өлчөмдө бөлүп алабыз. Мен 3 бирдей бөлүккө бөлүп, камырды дагы тоголоктоп, 15 мүнөткө бир аз көтөрүлгөнчө тыныктырып коебуз. Татымалына болсо бүгүн биз кызанакты колдонобуз. Ал үчүн учтарын кайчы кесип, бетин жапкыдай кылып кайнаган сууну куюп, 5-7 мүнөттөй тыныктырып койсок, сыртындагы кабыгы оңой эле ачылат. Жана андан кийин кызанакты дагы майдалап алыш керек. Мен блендерди колдонуп жатам. 1-2 тишче сарымсак кошуп, бир аз туз, кара мурч жана сөзсүз түрдө базилик жана орегано деген кургак чөптөрдөн 1-1,5 чай кашыктан кошобуз. Ошондой эле оливка майы же болбосо өсүмдүк майынан 2 аш кашык куюп, баардыгын жакшылап эзип таштайбыз. Мына ушинтип жөнөкөй татымалыбыз дагы даяр болду. Эми камырды жука жайып алабыз, өзүбүзгө керектүү өлчөмдө. Мен духовканын чоң идишине ылайыкташтырып, тик бурчтуу кылып жайып алдым. Камырды саларда идишти майлабайбыз, жөн гана бир аз ундап, же болбосо пергамент кагазын тефлоновый ковриктен колдонсоңуз абдан сонун болот. Камырды тегиз жайып алабыз да, татымалдан майлап, ирети менен чогулта баштайбыз.
Бир пиццага колдонуучу сырды мен 3 бөлүп себелеп алдым. Алдына, ортосуна жана бетине бир аз алып койдум. Эми духовканы эң күчтүү отко коюп, жакшылап ысытып алабыз дагы. 7-8 мүнөткө салабыз. Духовкаңызга байланыштуу болот, албетте. 7-8 мүнөттө бышат. Бышкандан кийин калган сырды бетине себелеп, дагы бир 1 мүнөткө салып, жөн гана сырды эритип алабыз. Ошо менен пиццабыз даяр болот. Достор, мына ушинтип биздин кереметтүү сонун пиццабыз даяр болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми бул видео жакса, лайк басканды унутпаңыз. Каналыма катталыңыздар. Досторуңуз менен бөлүшүп, менин каналымдын өсүшүнө салымыңызды кошуп койсоңуз да абдан сонун болот. Көргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.